Абылайдын сокмосу ошол бойдон согулбай калды. О атаңдын оозу курайын Кудай албагыр, бу дүмпөргө катынды ким коюптур дейм да деп эстегенде сөгө калып жүрүп тынчыды Абылай. Дудук мындай ыплас сөздөрдүн бирин да уккан жок. Бу дүйнөдө жападан жалгыз жаман кеп, жалган кеп укпаган, дегеле ушак айтпаган, ууру кылбаган, жалган кеп, жаман кеп айтпаган ушул Дудук болду окшойт. Кудай дудуктарды жердей калың, жердей балбан, асмандай айкөл, асмандай кенен кылып жаратып эң сонун кылган экен да. Көрсө жакшы нерселердин баары жер менен асмандай жалгыз болот турбайбы дедим. Баягыл кызыл жоолук келинди ээрчип, баш кайыңдыны көздөй кеткен Дудук келдиби, же келген жокпу, дегеле эч ким эстебеди. Дудук өзү эстетти. Ат башы өзгөрүш каттамындагы автобустун өтчү маалын жонунан билгендей, ачайыңдынын чыга беришинде Кудайдын куттумуш күнү Дудук жүрчү болду. А дегенде сөгүнүп сагынып, токтогусу келбеген шоопурду алка жакадан алып түшүп, өпкөгө эки муштап мойнун толгоп койду эле. Ошондон кийин автобустар Дудукту көргөндө майыге токтогондой токточу болду. Дудук автобус токтоору менен ичине кирип, жүргүнчүлөрдүн арасынан баягыл кызыл жоолукчан келинди издейт. Үмүтүн үзбөй издейт. Жайды жайлай, кышты кыштай издеп, саат сайын сарыгып, күн сайын күйүгүп, автобус күтүп, автобус узатып жүрүп, издеп жүрүп өттү. Келин ошол Дудук менен жайдын кап ортосунда акыркы ирет жолукканын, анан аны келте тумшукту көздөй ээрчитип кеткенден көп өтпөй эле аркы үйүздөгү ак муска күйөөгө чыкканын, ал ошондон тартып райборборго аркы үйүс аркылуу каттап калганын, ошондо автобуста баратып да, келатып да ачагайыңдынын тоолорун, келте тумшукка чейинки жондорду кусалуу тиктеп, Дудугу анын кыпкысыл жоолугун колуна кармап алып, кыпкысыл эс бар сетти аралап, түшүнүксүз бирдемкелерди бадылдап, куунап жыргап чуркап баратканын, анан экөө ээси жок сарайдагы эски чөпкө жатып алып, эжигейдей эзилгенин, эстен таңгыча эс алганын, орто кайыңдыны өрдөп барып, экөө жыпжылаңач болуп сууга түшкөнүн, анан кечке жуук баш кайыңдыга барганын такай сагыныч менен эстээр эле. Келин Дудукту эч качан унуткан жок, эч качан унутмак да эмес. Дудук өмүрү ачагайыңдыдан алыс чыккан жан эмес эле. Ал аркы үйүстө Акмус деген айыл бар экенин, дегеле дүйнөдө аныкынан башка айыл бар экенин, анан баягы өзү жанындай жакшы көргөн кызыл жоолук келин ошол жактагы айылда жашап жатканын билген жок. Кийин Дудук жаңы талаптагы бир кишинин кулап келаткан дубалын жөлөп калчумун деп алдында калып өлдү. Эл чуручу түшүп сууруп алгандан аз өтпөй, көз аңтарылып барып, бу деген үн чыгарып жан берди. Койнунан баягы келиндин кызыл жоолугу, анан Дудуктун ошол кызыл жоолук келинге сактап жүргөн кыл-кыбыр, чөп-чар лешип, кирдеп батташып, бири-бирине жабышып, шокмуроктошуп калган, биз бала кезде талашып жечү, курсагын жарып алып ширеңкенин чийи менен иче карын чукуп жечү бир уч ак момпосуй чыкты. Кийин айылдаштарымдын бирине жолугуп, баягы жаңы талаптагы Дудуктун аты ким эле деп сурасам, Бубу дегендей уккан, бирок Бубу деп өзүн айтчу беле, же кызыл жоолук келиндин аты Бүбү беле билбейт экенмин деген эле. Ат башы өзгөрүш автобусу азыр деле каттап турат. Бирок ачайыңдын чыга беришинен токтотуп алып, ичинен кызыл жоолукчан келинди истеген баягыл Дудук гана жок. Бул ыплас дүйнөгө, адамды түшүнбөгөн дүйнөгө, түшүнүп турса да түшүнгүсү келбеген дүйнөгө артыкпаш жаратып алганын билген соң, кылдай арамдыгы жок бул Дудукту өзүмө кереги тиет деп Кудай алып кеткенине аябай көп болгон. Ак музга күйөөгө чыккан ошол келин азыр бар болду бекен. Бар болсо эмгиче эбак кемпир болгондур. Баса Дудуктан бала калыптыр деп уккан элек. Калган күндө да башка бирөөнүн колунда өсүп, атасы Дудук экенин билбей чоңоюп, азыр биздин эле арабызда жүргөн болуш керек. Баса сөзсүз балбан болду болуш керек. Чабалекейлер келбей калды. Адегенде эле алаш албырт көчөлөр алка-шалка түшүп тердеп, сала-сала суулар көчүлдүй кыткылыктап чуркап, нымдан думуккан жер соругуп, күн ылдыйлаган сайын айылдагы короолордун түбүндөгү, сайдын өйүзүндөгү талааларды таштай качкан кардын алкындылары алгач адыр жондогу ала тилектерди жамынып жата калып, агада болбогондо тоо таянып олтуруп, ак кар көк муз баскан мөңгүлөргө сиңип кетип жок болоор эле.
Бүткөн бойду талыкшытып, уктагыңды келтирип, тура калсаң жер көчүп, баш айланткан жаз ушинтип келчү. Шакенбай, сүйүнчү, чабалекейлер келиптир жарыктыктар. Терезедеги жаман жастыгыңды алып сал. Эшигиңди жаппа, балакетиңди алайын. Каалаганындай кирип чыгып турсун. О, Кудай атыңдан кагылайын. Өлтүрбөй житирбей ушу күнгө жеткиргениңе тобо деп энем кобуранып ары басты. Ошентип биздин үйгө келген эки чабалекей тынбай кирип чыгып, бири кылгыбыр, бири чөпчар тиштеп келип, ушундай бир эптүүлүк менен томолоктолгон улайды бири-бирине кынап, бири-бирине кыл менен байлап олтуруп, устундун боорундагы эски уянын жанына алдан эмедей жаңы уя салып алды. Бир үйдө буга дейре энем экөөбүз эле жашасак, чабалекейлер келери менен төртөө болуп көбөйүп, кадимкидей оңо түштүк. Былтыркылар эмес бөлөк экен, булар өз уясын салды, деди энем. Ошондон тартып жайдын кап ортосуна чейин терезебиз да, эшигибиз да жабылбаган бойдон ачык турду. Чабалекейлер уясына келип, өз тилинде кожурашып алып тынчый түшкөндөн кийинки кечки үйгүмдө туруп, энем эшикти жаап коюп жүрдү. Анан бир күнү эле ошол уядан сары жээк, оозу жабалактаган 4 балапан чыга келди. Чабалекейлер тынбай каттап, керээлди кечке жем ташыды. Күндөн күн өтүп, балапандар жетилип, чоңоюп олтуруп, жайдын кап ортосунда уясынан учуп чыкты. Ошол күнү энем экөөбүз бир укмуш көрүнүштүн күбөсү болдук. Эне ата чабалекейлер балапандарын биздин үйдүн түбүндөгү зымгарагайдын зымына тижип алып, ушундай бир жыргап куунап сайрады дейсиң. Үндөрүнүн Кудайга ыраазылыгын, анан жайды жайлай үйүбүздөн түнөк берген энем экөөбүзгө алкышын айтып түгөтө албай жаткансып туюлду. Мен зымгарагайдын зымдарын ыр сабагынан берген Нааматбек агайдын нота дептерине зымга тишилип алып сайрап олтурган чабалекейлерди ак көйнөк, кара фрак кийип ырдап аткан ырчыларга салыштырдым. Чабалекейлер 3 күн бою зымгарагайдан кетпей сайрай берип, анан 3 күндөн кийин биздин тамды тегерене кайкып учуп, анан үстүбүздөн айланып туруп узады. Шакенбай карачы, биз менен коштошуп жатканын. Бара койгул эми, барчу жериңерге аман соо жетип алгыла кагылайындар, деди энем чабалекейлерге. Эмдиги жылы да кайра келишеби, эне, дедим. Өлбөй тирүү болсо келет балам. Эне атасы келбесе да балдары келет, туулуп өскөн жерине келбей коймок беле, деди. Чабалекейге көнө түшкөн экенбиз, бир жумадай жетимсиреп жүрүп анан көнүп кеттик. Акырындап заман алмашты, заман менен адам алмашты. Айылдарда баягычылап жас менен кошо чабалекейлер жакшылыгын ала келет деп, терезелери менен эшиктерин жаппай күткөн ошол үйлөр да, ошол чабалекейлүү заман да жок болду. Кийин бир жолу чабалекейлер түшүмө кирди. Жайнаган чабалекейлер учуп келатканын көрүп чуркап тостум. Анан алар биздин айылга жакындаган сайын үйлөр асман тиреген храмдарга айланып көктиреп, айланасын адам кире алгыс дубалдар курчап, чабалекейлер эшиктердин кулпу салган тешиктерин, терезелердин айнектерин сүзгүлөп, такыр кире алышпай айласы түгөнгөндө кайра учуп кетишти. Аңгыча качанкы өлгөн энем пайда болуп калды. Эне, чабалекейлер кетип калышты, дедим. Алар айылга жакшылык алып келди эле. Кишилер үйлөрүн ачпай коюшпадыбы? Эми келбейт, бул элге жакшылыктын кереги жок турбайбы, деди. Азыр айылдарга жакшылыкты кайсыл куш тарап келип жатканын билбейм. Бирок чабалекейлер келбей калды. Ордуна кайдагы бир капкара болгон, жумурткаларынан чыгаар замат тараанчылардын кызыл эт балапандарын түрүүлөй жеп салган, алча кызарары менен ойрондоп, сукулдап учкан афган чымчыктары пайда болду. Мен болсо баягы чабалекейлерге окшоп уямдан учуп кеткен бойдон айылга бир да жолу балдарымды алып бара элекмин. Төбө. 2004-жылы биз тоолуу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн ыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтып, болош жердин башына бөрк кийгизген. Болош жер биздин делегациянын башчысы болчу. Бөрк ал десе баш алат деген кыргыздын байыркы сөзүнүн түбүн ошол Алтайдан тапканбыз. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Экөө бир эле түшүнүк. Илгери аксакалдар айылдагы бийик төбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик төбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң шериң жазылат, дечүкен алар. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп шилекейин ирмеп,
суктанып кайтканы тарых барактарында жазылып калган. Кыргыздын ала тоосу силкингенде казактын талаалары диретеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөсү жок талаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да. Маселе тереңде жаткан экен да. Көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да биз кыргыздар турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй, бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын кебин да көп уккан бала кезимде. Алкаса төбөң көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жет атасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асман айга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тигир деп каргачу. А дегенде эле атасы жаманда деген сөз айтылып, жет атасы жерге киргенче жаманатка калчу. Жамгыр басылбай жаап берген күндөрү жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган бейимдешчү. Төбөсү түшкөн көргө окшоп калыптыр, баягы эл жок, кайда кеткенин билбейм дешчү. Байкап мамиле кылгын, анын төбөсүндө көзү бар киши дешчү. Төбөсүндө көзү бар дегени акылы бар кыйын киши деген экен. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айылгыштак айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп акылы калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын, Таластагы Кароол чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сары Өзөн чүйдөгү Байыттиктин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чеш төбө, Алтайдагы Үч Сүмөр, Жумгалдагы Кызарт суусамыр Кыргыздын ушундай ыйык төбөлөрү. Ар бир айылдын өз-өзүнчө төбөсү болсо, кыргыз жеринин төбөсү Кетмен төбө, кыргыз акындарынын төбөсү Токтогул, ары жагы Анжан, бери жагы Арка кыргыздарынын акындарынын баары Кетмен төбөгө келип, Токтогулду ээрчип, кеп сөзүн угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кеткендиги бекеринен эмес. Ал учурда кыргыз жеринде тиш доктур деген болгон эмес. Сүргүн Токтогулдун рухун, өнөрүн соолутканга күчү жетпеген менен Сибирдин суугу 32 тишинен эч нерсе калтырбай күбүп кеткен. Бирок бир ирет да күмөндүү сөзгө күрмөлбөй, жайсалдуу сөзгө жаңылбай ырдаган токоңдун тиши жок экенин өлөр өлгөнчө ал тургай жандап жүргөн калык, алымкул өңдүү шакирттери да билбей, өлгөндөн кийин билип, жакаларын кармаган дешет. Жетимен 2004 жыл Жетимен кайрымдуулук фондунун ай сайын чыгуучу Жетимен деп аталган маданий журналында иштеп жүрөбүз. Башкы редакторубуз Аскер Сакыбаев, кол алдындагылар Түгелбай Казаков, Анатай Өмүрканов, Кыялбек Урманбетов, Вера Аламанова жана мен. 2004 жылдын 20 мартында Бишкектин Алтын Ажыдар ресторанында Жетимен журналынын тушоо тоюн бердик. Асылбек Өзүбеков алып барып, алгачкы сөздү Эстебес Турсуналиев менен Тууганбай Абдиевке берди. Акындар ырдап бүтүп, эл баатырлар Сүйүнбай Иралиев менен Сооронбай Жусуев сөз менен куттуктап, Өкө тең Жетимен деген ат анча жакпай тургандыгын айтышты. Баатыр жазуучулардын дагы бири Төлөгөн Касымбеков минтип сүйлөдү. Бириккен Улуттар уюму кыргыз тилин 50-60 жыл ичинде жоголуп кетет деп айтты дейт. Байыркы түпкү атабыз Өгүз хандан бери, Кытайдын Син династиясынан бери келаткан кыргыз тили 50 жылда эле жоголуп кете берет имиш. А тил жоголгон соң биз каяка барабыз? Тил жоголсо биздин мамлекет жоголот. Биздин мына бул өкмөтүбүз жоголот. Президентибиз жоголот. Журнал мына ушундай маселелерди жазыш керек. Эгер майда чүйдө бир нерселерге асылып, майда чүйдө бир нерселерди сындап, чоң нерселерден тартынып, айбыгып, коркуп жүрүп олтура турган болсо, биз анда акыры тилибизден да, дилибизден да, аброюбуздан да бардыгынан ажырайбыз. Анда кыргыздын ата журту деген аты анабатан атыкканга өтөт. Мен бир жили бузук программаны окуп калдым. Ошол программанын ичинде кыргыздардын кыздарына жерден үлүш бериш керек деп жүрөт. Кокус жерден үлүш берилсе, анда Кытайга, Еврейге чыккан кыздардын бардыгы келип бизден жер алат экен да. Анан биз дагы Өзбекстандагыдай болуп, анабатан атыгат экенбиз. Ошон үчүн кыргыз баласы эч качан кыргыз жерин анабатан кылган эмес. Ошон үчүн кыргыз жер мурасын атадан балага калтырган. Ата мурасчысы бала болгон, эл мурасчысы бала болгон, кыз эмес. Эзелтеден элибизде кыз мүлкү бөлөк, кыз журту башка жакта деп айтылган.
Kız oşol jakta жүрүp өнүгүп өсөt. Өзгөнүн тукумун удайт. Балалуу болот. Өлсө сөөгү ошо жакка коюлат. Кыргыз байыртан өзүн, элин ушинтип сактап келген. Журнал ушундай маселелерди көтөрүп жасып, аны түбүнө түшүрө далилдеп бериш керек. Эми бу жерде анын аты жөнүндө сөз болуп атыр. Жети азамат баштаптыр журналды. Жетименди жети личнос көтөрүп чыгыптыр. Жети личнос ошол журналга өздөрүнүн атын, ой тилегин, максатын коюп аткан соң, ошого тете иштеш керек. Демек журналдын түндүгүн көтөрүп аткан бул жолдошторду көтөрүп алгандан башка арга жок. Эгер кыргыз өзүн көтөрөм десе, кыргыз өзүн сактайм десе, мына ушул сыяктуу журналды сактап, мына ушул сыяктуу журналды көтөрүшү керек деп айтты атактуу жазуучу Төлөгөн Касымбеков. Жетимен кайрымдуулук фондунун төрагасы Болот Шердин сөзү. Журналыбыздын алгачкы саны 2000 нускада жарык көрдү. Баарын элибизге бекер таратып берели деп чечтик. Ойлогон ойлорубуз, аткарар иштерибиз али алдыда. Жана журналдын аты жөнүндө сөз болуп кетти. Бир нерсени айта кетпесем болбойт, урматтуу агайын туугандар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда завод фабрикалар эле эмес, сөздөр да приватташтырылып кетиптир. 3 айдын ичинде 300 ят сунуш кылдык. Юстиция министрлигине барсак эле жообу даяр. Анда ят бар, башкатты алып келгиле деп. Журналыбыз оттой жалындап өчпөй күйүп турсун деп от деген атты сунуштасак, министрлик дагы кашайып туруп алды. 2 тамгадан турган атты койгонго болбойт деп. Ай, ошчу десек, ал деген жердин аты деп ооз тачырат. Анан Шакем, Шайлабек Дүйшеев ачуусу келди дагы. Журналда 7 киши: Аскер Сакыбаева, Анатай Өмүрканов, Кыялбек Урманбетов, Түгелбай Казаков, Кубанычбек Турманбетов, Болот Шер анан мен экенбиз. 7-нин бири кыдыр дейт. 7ге менди кошолу дагы 7 мен кылалы деди. Анан ошол атты жөнөтүп ийдик. Чын эле андай ат жок экен, өтүп кетти, деди. 7 мен журналынын кыскача өмүр баяны ушул. Болгону 4 саны жарыкка чыккан бойдон жабылып калды. Жакшы журналды Болот Шер эмес, өзүбүз жайладык. Журналдын ордуна кесип чыгармакчыбыз деп, алас деген кесит аркылуу саясат жасап кетип, журналдан да айрылдык, кийин кесиптен да айрылдык. Кудай адамдарга батасы мусаапыр, думана, жетим жесирлер аркылуу жөнөтүп тургандыктан Кыргыздын акылы тунук аксакалдары менен байбичелери үйлөрүнө арып ачып, жүдөп какап кирип келген мусаапырларды кагып силтпей, кебете кешпирине, кийген кийимине карабай ызааттап тосуп алып, үйүнө кийирип, кадырлап узатканы бекеринен болгон эмес экен. Кыргызда мен акынмын дегендин баары кетмен төбөгө келип, күндө айлангандай Токтогулдун төбөсүн айланып турган. Токтогулда акындарды өзүнө магниттей тарткан жагымдуу күч болгон дешет. Алтын жеңем. Эрин эр кылам деп жүрүп, өмүр бою азап менен тозоктон баш арылбай жашап өткөн жана жашап келаткан айылдык аялдарга арнайын. Буга чейин түшүп жүргөн арабама түшө албай, эми ошол арабанын мен олтурчу жерине мындан ары акеме менден да жакын, менден да кымбат, атам тааныбаган кайдагы бир чоочун аял олтурарын ойлогондо, ичим туз куйгандай ачышып, өзүмчеле туталанып, акемдин башындагы өмүрү жуулбай, ичин тер, тышын кир басып бүткөн жаман калпагынын өңү алда немедей жаңыра түшкөнүн бүгүн биринчи жолу байкап, анысын мурда эле ушинтип жууп тасалап бергенге чолосу тийбеген жеңемдин шалаакылыгына, андан да анын ушул бойдок аялга окшоп жоолугун экиленте салынып, сулуу, жагымдуу боло албаганына, ушул бойдок аялга окшоп эч кимден тартынбай шаңкылдап сүйүлөй албаганына кыжырым келип атты. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.